урунуп туруп тияктап бийлеп жүрөт. Бул уят нерсе. Таптакыр маданиятка туура келбей турган нерсе. А бириңиз төгүлсө 1 секундта төгүлөт. Ошол үчүн жакшы дуа бар, шерменде кылба деген. Бул шермендечилик 5 мүнөттүк эмес, секундтук нерсе. Кырсык кандай 1 секундта келсе, бул уяттуулук, шерменделик дагы 1 секундта келет. Мен таң калам, кээ бирки эркектер бийлетип атат өзүнүн аялын. Өзү жакшынакай эле жүргөн, ыймандуу чөйрөдө эле жүргөн. А бирок жанагы артист бир-бирөөгө тийген дагы ошол менен тикток тартып жүрөт. Бул уят эмеспи, туугандар? Эртең сиз ошол аялыңыз үчүн жооп бересиз. Эртең сиз ошол кийген хижабыңыз үчүн жооп бересиз. Бул жолук салыныңызбы, сиздин даражаңыз бийик. Канчалык даражаңыз көтөрүлгөн сайын, бул жактан жанагы азыркы тил менен айтканда риск дагы ошончолук көтөрүлүп атат. Абайлаңыз. Бул кече көрдүк, канча адамдар эл алдында ыймандуу боло калып, бирөөлөргө жардам берип жүрдү эле. Эми арак ичип алып ар жерде жүрөт. Көрдүңүзбү, ошончолук даражасын бийик көтөрүлдү эле, жакшылык кылам деп жүрүп. Бирок Аллах Таала алдында анын ниети калыс эмес эле. Эл үчүн эле, ал пиар үчүн эле, хайп үчүн эле. Бирок Аллах Таала 5 секундта, 1 секундта төгүп койду. Бүгүн сиз дагы аялыңызды тиктоктон тартып калбасаңыз, кызыңызды тиктоктон тартып калбасаңыз, кызыңыздын, аялыңыздын, кошунаңыздын, эжеңиздин, сиңдиңиздин, эжеңиздин бүт баарынын 1 секундта төгүлөт, ошондо эл карабай каласыз. Аллахтан коркуш керек. Эгерде Аллахтан коркпосоңуз, эртең Аллах Таала коркутуп коет ушундай кылып. Эл көзүн карай албай каласыз. Эл алдына жүрө албай каласыз. Ушундай нерселерди айтсаң эле дагы ким жаман? Ушул молдолор жаман. Биздин жашообузга чейин киришет дейт. Сен жашооңду алдын ала айтып атабыз биз. Шариятты алдын ала айтып атабыз. Болбойт, бул болбойт деп дагы деле жүрөт.